саламатсызбы урматтуу теле көрүүчү, биз азыр Бишкек шаарындагы ооруканалардын бириндебиз. Кара Балтай шаарынын тургуну Бактыгүл эженин Эгиз, Эрмек жана Бермет деген балдары бар. Дал ошол таланттуу 19 жаштагы балдарды биз буга чейин интернеттен көрүп жүргөнбүз. Абдан таланттуу, бири жакшы комментатор, ал экинчиси сонун үнү бар, жакшы ырдайт. Бүгүн биз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бишкек шаарында экендигинен пайдаланып, азыр аларды көргөнү жана жагымдуу бир сиздерге маек алып берүүгө келдик. Булар бизди күтүп атат. Кандайсыздар? Бул сиздерге өтүп кеткен 8-март майрамыңыздар менен сизге жарымы Берметке келиңиз. Майрамыңыз менен өтүп кеткен. Кандайсың? Кандайсың? Жакшы болсуңбу? Менин атым Эрмек. Мен 19 жаштамын. Мен футболго кызыгам. Менин жакшы көргөн футболчум бул мен өзү негизи көп футболчуларды жакшы көрөм. Криштиану Роналду, Месси сыяктуу же дагы башкалар көп башка спорт түрлөрүнө да кызыгам. Бокс, волейбол, баскетбол, теннис сыяктуу ошол тышкары дагы көп китептерге кызыгам. Китеп окуганды жакшы көрөм. Кандай китептер жагат? Кандай жанрды көп окуйсуз? Эме акын стихтерди, бир кишилердин биографиясы болсо ошону окуганды жакшы көрөм. Эми Бермет менен таанышабыз. Бермет, сен өзүң боюнча айтып берчи. Менин атым Бермет, мен 19 жаштамын. Мен көбүнчө тасма көргөнгө кызыгам. Айрыкча Индия тасмаларына кызыгам. Өзгөчө жакшы актер деп Шахруханды эсептейм. Анткени көп тасмасын көргөм, бүткүл карьерасы боюнча кинолорун көргөм. Жакшы көргөн актрисам бул Каджол. Экөө 7 тасмада чогуу бир роль жараткан. Ошон үчүн Каджол аттуу актрисаны абдан жакшы көрүп калгам. Ошол актрисанын биографиясы жөнүндө китеп болсо мен кубаныч менен окуп болчумун. Көбүнчө дагы азыркы учурда биз дарыланып жатабыз. Көбүнчө дарыланганга келип дарыланып турабыз. Убакытты ушуга коротконго, көп убакытты коротконго аракет кылабыз да, себеби ден деген биринчи орунда туруш керек да. Ошон үчүн дарыланганга келип турабыз. Жакшы. Ошол 19 жылдан бери жаныңардан бир карыш жылбай дайыма силерди карап жүргөн апаңарга арнап азыр силердин жакшы көргөн ырыңар бар. Мен интернеттен да көрүп калчумун. Ошол Энекем деген ырды 2 күнгө чогуу ырдап бересиз. Нур ширесинде мээримдин, тереңинде белимдин, алып экенсиң Энекем. Бул жалгандагы байлыгым, жарык берген айдыным, бар экенсиң Энекем. Тазим кылам алдыңда, талбай көкөлөтүп тактыңда, талашы жок Энекем бактымда. Миң түркүн талат өксөм да, таманыңдан өпсөм да, мен карызмын Энекем. Ак ниетиңден кагылам, бийик тутам барынан, көрүп берерим Энекем. Жакшы, рахмат. Балдарыңызды буга чейин биз интернеттен көрүп калчубуз, аябай сонун ырдайт. Сонун хобби, таланттары бар, экөө биринен өткөн бир аябай таланттуу. Биз ошол таланттар менен, эл менен бөлүшүү үчүн келдик атайын Бишкек каналынын атынан. Рахмат. Ошол балдарыңыз боюнча айтып берсеңиз, негизи кандай диагноз менен оору, анан ким өзүңүз чагысы чоңойтосуз буларды? Өзүм карайм. Байкелер бар, улуу балам экөөбүз карайбыз ошо.
Буну чоңойтуп кыйналдык деп деле эсептебейбиз. Жакшынакай өздөрү менен өздөрү эч зыяны жок балдардын бул жакка келгенбиз, бул Бишкекке. Ошо протезный заводко, реабилитационный центрге. Жакшы карашат булар. Ыраазычылык билдиребиз. Мамилелери жакшы. Көңүл бурулушу жакшы. Жакшы дарылашат. Жакшы дарылашат. Бир жолу келип атабыз буяка. Негизи жыл сайын лечение алып турасыздар да? Лечение, буларга дайыма ошо дарылантырыш керек жыл сайын. Бир жылда бир же 6 айда бир дарыланыш керек да. Мүнөздөрү жакшы эле мүнөздөрү. Эми булар уже переходный возраст, булар ар кандай да. Ар кандай болот. Өтө татаал деп айтпайм. Ушат жакшынакай. Анчамча тарынып калышат кээде. Сиз тартып каласыз өзү? Кээде мен тарынып калам. Анан кайра бирибиз түшүнүп калабыз. Шүгүр. Тарыныш жок бермете. Бар деп эле. Негизи күндө буларды сыртка алып чыгып турасыз, сейлеткенде. Ооба. Жана 24 саат бою эле чогуу болосузбу? Ооба, үйдөмүн да, дайыма эле балдарым менен үйдөмүн. Чогуу үйгө эшикке чыгабыз, кайра киребиз. Эрмек футболду жакшы көрөт, футболдун фанаты. Ооба, футболду жакшы Ага кошулуп, көрөт. сиз дагы уже бүт футболисттерди таанып калдыңыз окшойт, Ооба. Кызыңыз болсо инжиш Роналдо эмнелердин баарын билебиз. Бул Индияны кошо көрүп, мен да көнүп калдым. Кандай кыялдары бар булардын? Булардын жакшы тилегин берет деп коет го, ошо тилектери жакшы да, булар ошо кыялдары менен жашайт да экөөчү. Ошо кыял менен бермет аябай ошо өзүнүн кыялын өзү алаксытат да өзүнчө. Кыялданып, ошо Индия негизи жакшы го, көңүлдүү го аларчы. Яркий кийимдерди кийип алып жүрүшөт. Бул да ошону кыялданат да, ошондой жүргөнсөп Индияга барып келсем деп жүрөт. Ошо өзүнүн кыялы ушу да. Индияга барсам, ошо көрсөм депчи. Ошондой кыялдар менен жашайт. Адам негизи кыял менен жашаш керек го. Эрмек болсо, эрмек бул өзүнүн көңүлүн өзү ачат. Футболисттер ошолорду көрөт, кызыгат. Өлкөдө болуп жаткан жаңылыктарды эрмек тааныштырып турат, сиздер? Жаңылыктарды аябай жакшы билет. Жакшы. Ошо кичинен эле ошо диагноз коюлган. ДЦП эле коюлган. Биз азыр эрмек менен берметтин билим деңгээлин текшерип көрөбүз. Буга чейин эрмек мага кечке толтура суроолорду берүүчү, тарых боюнча, Кыргызстан тарыхы, дүйнөлүк тарых боюнча абдан көп маалыматтарды билет, китептен окуп, интернеттен көрүп. Ал эми биз азыр ошол үйрөнгөн нерселерин текшерип көрөбүз. Мен Бишкек шаарындагы белгилүү көчөлөрдүн аталыштарын сурап көрөйүн. Алгач эле Байтик Батыр көчөсү, Советский көчөсү деп айтып коебуз. Ошол Байтик Батыр ким болгон? Байтик Батыр Кыргызстандын баатыры, абдан мыкты жоокер болгон. Чыңгыз Айтматов канчанчы жылы төрөлгөн, кайсы жакта төрөлгөн? Чыңгыз Айтматов 1928 жылдын 12 декабрында төрөлгөн. Кайсы жакта? Талас облусу Шекер айылында төрөлгөн. Чыңгыз Айтматов канчанчы жылдан айткан? 2008 жылы 10 июлда Германиянын Нюрнберг шаарында дүйнөдөн кайткан. Алкул Осмонов канча жашында каза болгон? 35 жашында коргончуктун улам каза болуп калган. 1915 жылы Туулган. 1950 жылы кайтыш болгон. 20 сомдо кимдин сүрөтү бар, 50 сомдо кимдин сүрөтү бар? 50 сомдо Курманжан Аткайнын сүрөтү. Курманжан Аткай ким болгон? Алайхан Шасы. Алайхан Шасы. 20 сомдо? Табалык малда.
Улакмалда ким болгон? Акын Атомда ким ойлоп тапкан? Исаак Ньютон. Белгилүү англиялык окумуштуу. Түндүк Американы ким ачкан? Томас Эдисон. Канчанчы жылы? 1789. Шахматты ким ойлоп тапкан? Суриндер Сингх. Индиялык спортчу. Дүйнөнүн 15 жолку чемпиону шахмат боюнча. Ал шахмат өзү негизи Индияда 2-3 кылымдардан бери чыгып ойнолуп келет, бирок негизги федерациясы 1828-жылы түзүлгөн. Урматтуу теле көрүүчү, бул даярдалган суроолор эмес, эскертип кетем. Жеке Эрмек ушундай гений бала. Көп суроолорду билет. Мен азыр суроонун бирөөсүн алып көрсөткөн дагы айткан дагы эмесмин. Биз өзүбүздүн айта акын бериңиз. жазуучулар боюнча сурайын, биздин ишмерлер боюнча. Мен таза болсом, сен таза болсоң, колум да таза болот деген сөз кимге? Исхак Разаковго тийишелүү. Ооба, тийишелүү. Кимге айткан ошону? Алгачкы жолу эгер өмүр баянын окуган болсоң. Жубайына, балдарына айтышы мүмкүн. Жубайын айткан. Жубайына айткан экен. Алгачкы жолу. Рауза. Жубайын атында билеткен. Биздин эң алгачкы президент. Аскар Акаев. Эгемендүүлүк алгандан кийинки. Римдин негиздөөчүсү, Рим шаарынын негиздөөчүсү. Гай Юлий Цезарь. Цезарь. Иса Акунбаев ким болгон? Белгилүү хирург, алгачкы жолу жүрөк операциясын жасаган киши Кыргызстанда. Инсан. Кыргызстан боюнча инсан. Мамакеев ким? Ал дагы легендардуу хирург, ал дагы көптөгөн операцияларды жасаган, кыйын, оор. Учурда кайсыл жакта ал киши? Канча жашта? 80. Вариант айтам, Айтыңыз. 93 жашта, 96 жашта, 98 жашта, 95 жашта. 93-та. 95 деди. 95, Жакындашпы? 96. 96. 95 ооба. Бул ушул жылы 96-га чыгат да. 96. 95. Бул биздеги эң белгилүү хирург, Хирург. хирургдардын атасы деп Айтып келишет. рекорддор китебине кирген. Ооба. Хирург. Эң алгачкы. Тогул Сатылганов канча жаш курагында кайсыл жерде каза болгон? 72 жашында Сибирде каза болгон, Абакта, 66 жашында Таласта тойдо каза болгон, 69 жашында өз айылында каза болгон. 72 жаш. Жок, 69 жашында өз айылында Кетментөө районунда каза болгон. Туура. Туура. Теңир тоо деген аталыш кайсыл областка таандык? Нарын, Жалал айтып Абад, бериңиз. Нарын, Ысык көл. Нарын областы. 2010 жылы 7 апрелде өлкө тарыхында кандай окуя болгон? Нааразычылык акция болгон, жарандык согуш болгон, элдик төңкөрүш болгон. Элдик төңкөрүш. Туура. Сиз да жооп бересизби? Элдик төңкөрүш, ооба. Элдик төңкөрүш. Манас эпосу 1000 жылдыгы кайсыл жерде белгиленген? 1994 жылы Бишкекте, 95 жылы Таласта, 93 жылы Бишкекте Чүй областында. 95. Эң туура. Берметте туура жооп берди. Берметке 20 кетти. Кетмен төбөрөнү кайсыл районго таандык? Чаткал, Токтогул, Актала. Токтогул районуна таандык. Сүймөнкул Чокморов ким болгон? Актер болгон. Каскадер. 5000 сомдук Номиналда сүрөтү бар. Мына урматтуу теле көрүүчү, жогоруда өзүңүздөр дагы күбөсү болдуңуздар. Эрмек чын эле Кыргызстандын тарыхын, дүйнөлүк тарыхты абдан жакшы билет. Мен атайын даярдалган суроолорду тест менен даярдап келип бердим. Баарына туура жооп берди. Дээрлик баарына. Дээрлик баарына. Эч качан алдын ала жиберген эмесмин, көрсөткөн эмесмин, эч нерсе билген Эч ким билбейт. Мен өзүм жеке өзүм билбейм. Бул Жана суроону Эрмек дагы аябай мындай көп суроолорду берет. өтө Суроолорду. көп. Ооба. Кыргызстандын тарыхында Ана мунарасын билесиңби? Кайсыл жерде жайгашкан? Чүйдө. Чүйдө. Чүй областында. Уламыш боюнча айта кетсем, бир хан өзүнүн кызына курдурган, себеби кызын бир курт чагып өлтүрөт деп айткан. Ошондо хан аларга айткан адамдарга ачуусу келип, атайын бурананы кызы үчүн курдуруп, бирок 16 жашка толгон кезинде кызына
жүзүм алып барган кезинде ошол курт жүзүмдүн арасына жашынып кызды чагып өлтүрөт. Анан ошол бурана ошол бойдон калат. Бурана атайын кыз үчүн, кызды өлүмдөн коргош үчүн курулган. Бирок кантсе да 16 жашында кыз каза 16 жашында кызды ошо курт чагып өлтүрүп, ошондон улам каза болуп кеткен. Кыргыз алфавитин ким ойлоп тапкан? Кыргыз алфавитин Варианттар: А. Касым Тыныстанов, Б. Алку Осмонов, С. Чыңгыз Айтматов. Касым Тыныстан. Эң туура. Бүгүнкү сабакты бүт бүткүзөлү. Чарчап кеттим. Чакырдыңбы? Эми болсо, биздин бүгүнкү чыгарылыштын 3-бөлүгү менен жыйынтыктайбыз. 3-бөлүгү бул Бермет бизге өзүнүн жакшы көргөн индис ырларынан ырдап берет. Бул эми сага жардам берет. Мен жардам берем. Чукрусту уялтам. Кимден? Эч ким жок. Мен да барып турайм анда. Эч ким жок. Жок, жок. Ушинтип берейинби? Чыгып атыңызчы. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम. आके मेरे सपने तेरे, दिल मेरा क्या देखे बिन, दिल मेरा क्या देखे बिन, हो मेरा ही क्या ललला, सब कुछ तेरा ललला, जा तेरी सांसें तेरी, जा तेरी सांसें तेरी, मेरी आ हो गया रब दिखता. Эми Бермет өзүңдүн кыялың боюнча айтып бере бизге. Кандай кыялдарың бар? Апаң жогоруда айтып кетти, сен аябай көп кыялданат деп. Ооба, көп кыялданам. Өзүм жакшы көргөн мамлекетиме баргым келет. Кыргызстанга жетпесе дагы, бирок бул бала кездеги кыялым, баргым келет, барып көргүм келет. Бир жумага же болбосо 5 күнгө барып, шашпа кыдырып көрүп келгим келет. Өзүмдүн жакшы көргөн актерлорум менен жолугуп, алардын үйүндө конокто болгум келет. Мындай детально мен кеткен планда айткан баардыгын. Мен мисалы көргүм келет деп коймокмун да, үйүнө конок болуп койма келбесе керек. Айткан. Азаматсың. Өз негизи кыялдаганда ар бир нерсени, мисалы ушул числода баргым келет, ушул күнү баргым келет деп ошондой пландаса, ошондой кыялданса, ошол нерселер сөзсүз орун алат экен да. Дал ушул кыялдарыңа жетишиңе биз чын жүрөгүбүздөн тилектешпиз. Мен ишенем, сен бул кыялдарың сөзсүз түрдө орундалат. Алдыда дагы көп ийгиликтерди каалайбыз. Мен оштого окугум келет, үйрөнгүм келет, бардык. Дубляж, озвучка, жана мультфильмдерге үн берип калат, голос берип калат, кинолорго, эң сонун үнү да жакшы экен, экөө тең ошондойго барып иштесе болот экен. Эрмек болсо бизде директор болгонго кызыгасың, Салам достор, сиздер менен мен Эрмек Ашырбеков. Бүгүн бизде жолдоштук беттеш. Өзбекстан жана Кыргызстан курама командалары ортосунда оюн болот, оюн болуп жатат. Азыр аба ырайы боюнча айта кетсек, Ташкент шаарында 25 градус ысык. Азыркы учурда Өзбекстан курама командасынын чабуулу өтүп жатат. Элдор Шамуродов топ менен. Бийиктете көтөрүлгөн топ башы менен сокку uzatылды. Жана эсеп сандары ачылды. Алгачкы голду Өзбекстан курама командасынын оюнчулары киргизишти. Сенин актердук чеберчилигиңди анан үн коштооңду билели көрөлү. Башталдыбы? Башталды. Рахул, сен мындай кыла албайсың. Биз андай нерсеге жооп бере албайбыз. Ата-энең кары адамдар, ата-энеңе каршы чыккан болбойт. Рахул, сен мени түшүнчү. Жок, Анжели, мен сени түшүнө албайм. Биз деле өзүбүздүн жашообуз менен жашашыбыз керек. Биз ата-энебиздин тилин уксак, өзүбүздүн жашообуз болбой калат. Рахул, сен ата-энеңди ая, алар сени өстүрдү, бакты, какты. Рахул, сен андай кыла албайсың. Мен сага толугу менен каршымын. Мен ата-энемди сыйлаганга үйрөнгөнмүн. Мен сенин ата-энеңе кызмат кылыш үчүн келгенмин бул жака.
Рахмет, азаматсың. Бул бизде которулган, которулган озвучкасы же сен өзүң котордуң? Өзүм котордум. Өзүң котордуңбу? Орус тилинен, кыргыз тилинен. Чактың дегендерчи. Сонун. Эң сонун. Сенден дагы мыкты актриса, ал эми сенден эң сонун комментатор чыгат. Аябай таланттуу балдарыңыз бар. Булар менен сиз эч зерикпейсиз, Булардын сонун бир кыялдары бар экен. Дал ушул кыялдарына жетишсин. Алдыда биздин көрүүчүлөрдөн дагы булардын дагы да болсо фанаттары көбөйөт. Буга чейин дагы интернеттен комментарийлерди окусам, булардын страничкалары барбы, инстаграм аккаунттары барбы, кайсыл жерде жашайт дегендер аябай көп болгон экен да. Мына ошентип элдин көзүнө илинип, элдин сүймөнчүлүгүнө жеткен экөө тең. Дагы да болсо бул нерсе улана берсин, таланттары өркүндөй берсин, өсө берсин, кыялдарыңарга жетип, балалыктын дагы бир сонун күндөрүн өткөрүп жүрө бергиле. Сизге болсо ден соолук каалайбыз, эч убакта оорубаңыз, балдарыңыздын маңдайына дайыма бар болуңуз. Мен да кыял курмадым.